Қасымалы Жантошев, Қаныбек романы, Көкөй кесте. Ел күздөө қоныштарында қой қырқымы башталған мезгіл. Айдарбек татқаның қойын қырқышып, анча-мұнча жүналалы деген қырқмачы кедейлерден келгеніне 2-3 күн болған. Чоң қойчының қайнатасы Жуманың келгеніне 1 ай чамасы болып қалған. Жашы 60-та, орто бойлу, арық чырай қара кеше. Сақалдарын ақаралап қалған. Емгекті көп тартса да, қолдоры жұмшақ, кечи пейіл, бала қиял, ойын қарақ адам. 1 айдан бері Жуманы қадырлап, есенден башқа ешкім қонаққа шақырғандағы жоқ. Ертелікке чермектешкен теңтұшы Қаныбек болды. Қаныбек Жуманы атасы сансыздан артық көріп кетті. Жума менен Қаныбек ушул эле жолу танышқан жоқ. Қаныбек Айдарбек татқаның қолына келгенден бері 4-ші жолу келіше. Жума 1-ші рет келгенде чоң қойчу менен сурмашқа учурашып, бегайымды эркелетип, сагынганын жазып кетүүгө келсе, кийинки 3 рет Қаныбек үчүн келип жүрөт. 2 тоо кошулбайт, 2 эл кошулат деген ушул. Айланайын Қаныбегим. Экөөбүз Шамырбектин ашында жолуктук эле, эми мындан жолуктук. Анда бектин койчусу Қаныбек болсо, эми Қаныбек датқанын койчусу. А Жума болсо датқанын койчусу Қаныбектин комузчусу деп Жума Қаныбекти тамашалап, 2-ші рет келгенде сары жыгачтан чоор жасап, сыртын койдун кызыл өңгөчүнүн ак челименен каптап берген. Кайсы күүнү чоорго кандай тартуу жөнүндө да айтып, комуз күүлөрүнүн оңоюнан 1-2-ни үйрөткөн. Қаныбек чоорду кадыресе жакшы тартып калганын көрүп, Жума 3-ші рет келгенде Қаныбекке жалаң комуз чертүүнү үйрөткөн. Бирок Қаныбектин тагдыры Жуманын колунда болбоду. Күндүз кечке кой кайтарса, кечинде келип эл жаткыча 3 үйдүн биринин отун жагат. Мына бул абал Қаныбектин көп өнөр үйрөнүшүнө көп жолтоо. Эл жаткандан кийин айылдатып кыяк тартууга, же чаңыртып сурнай тартууга мүмкүндүк жок. Ошондуктан Жума атын минип алып, Қаныбектин кой кайтарып жүргөн жерине барат. Же эл жаткандан кийин датқанын үйүнөн обочо жерге комузун акырын чалат. Қаныбектин зейректигин, өнөргө шыктуулугун көргөн Жума Қаныбекти жакшы көрүп, баардык өнөрүн ага үйрөткүсү келет. Қаныбек буга сыймыктанат, баардык ынтасын коет. Баккан коюн жоготпой, байбиченин айтканын орундатып дикилдеп тургандыктан Қаныбек салтанаттан азыр тил уга элек. Эркайым болсо Қаныбекке азыр коркок билиш. Ошондуктан салтанатка көрсөтпөй, бая күнү ак бөздөн Қаныбекке көйнөк ыштан жасап берген. Қаныбектин ата-энеси чоң койчу менен сурмаш болду. Кымындай сырды бири-биринен жашырышпайт. Сабыржандан алган 100 сомдагы чоң койчунун колуна түшкөн. Адамга адам ар жерден табылат, бирок маңдайы жарык, келечеги кеңири адамдын табылуусу кыйын. Колуңардан келишинче Қаныбекке жакшы карагыла. Балдар, ар ишке көңүлү тез жеткич тетик экен деп чоң койчу менен сурмашка Жума өгүн эл айткан. Ошондуктан сурмаш өпкөлөп, колунда бар тамагын Қаныбектин оозуна кармап отурат. Менин кулумдун сыпайылыгы ыстарчыларда эле. Кулга окшоп тамакка сугулбайт деп кийинки күндөрдө Айдарбек таткадагы кеп кыла баштады. А Қаныбек баардыгын жек көрөт. Айрыкча жек көргөндөрү Айым батча менен Кылыч. Ал экөө тең бей жайлыгы аркасында Қаныбекке көп соктугушат. Кээде колдоруна эмне болсо ошону менен Қаныбекти чаап жиберишет. Элдин жатышын күтүп, Қаныбек от жагып олтурат. Асел болсо салтанаттын төшөгүн салып жатат. Оттогу күйүп жаткан эчки тал чачырап, төрү башында тай-тайып олтурган Кылычтын курсагына тийгенде, ок жеген аюудай бакырып, Кылыч чалкасынан кетти. Дагы бири чачырап Айым батчанын алдына түштү эле, "Ок көлүгүңдү көрөйүн, каракчынын жаккан оту" деп Айым батча кып-жуур менен Қаныбекти колго чапты. "Мен чачыратып жатамынбы" дейин деди эле, Қаныбек Айым батча мурдун теңиреңдетип, оозун жалбырататып тилдеп, кып-жуур менен Қаныбекти башка дагы чаап жиберди. Қаныбек көзүнүн жашын кылгыртып чыгып кетти. Жума келгенден бери короонун четиндеги Қаныбектин жанына жата турган. Айылдын баардыгы жаткан. Жума Қаныбекти күтүп уктабай жатат. Эгер уктап кала турган болсо, баары бир Қаныбек кайра ойгото турган. Қаныбек Жуманын жанына келип көпкө чейин селдейип турду. Алай жердин бейиши. Анда эч кандай куурал жок деп ойлогон ойлору терске чыгып баратканын эсине түшүрөт. Эмне болду деп
Эки рет Жуманын сураганына Каныбек жооп бербеди. Эмнегедир Каныбектин капаланып келгенин сезди да: "Садагаң бегайым. Керегенин башындагы комузду алып чыкчы", деди Жума. Комуз үйрөткүңүз деп ак эткенди так этип, күнүгө жатаарда Каныбек Жумага күү черттирип, же өзү черткен болуп, анан жата турган. Жума Каныбекке эч сөз айтпады. Бегайымдын колунан комузду алып, кулагын толгоп, жерге акырын түкүрүнүп, сол колу менен мурутун сылап коюп, бир күү чертти. Коңур салкын сары көздүн салкын түнүнө кандай өзгөчөлүк бар? Уккан үндү көңүлүнө алып, комузга кулагыңды салчы. Түн бакыры жылкычы түн күзөтүп, ат жалына өбөктөп, жылдыз санап, күткөн таңын атыра албай, арманын күү кылып, коңур үн менен сызгырылтып, чоорун тартканда, уйкусу качкан абышка кемпирлердин умачтай көздөрү ачылып, муңдуулардын моокуму канып, короо кайтарган кыз келиндердин эт жүрөгү элжирейт эмеспи? Жуманын комузунун үнү чоордукунан артык чыкпаса, кем чыкпады. Кечке кой кыркып чарчап, короонун четинде Жумага жакын томпоюп жаткан кедейлер дагы комуз үнүн угуп, туруп келип, Жуманын жанына олтурушту. Жума комузун токтотуп, сакалын сылай, жан жагындагыларга карап туруп: "Чиркин өнөр, кандай сонун. Бирок өнөрүм бар деп кубанбагыла. Ошол өнөрүңөрдү бирөөгө түшүндүрө билгиле. Баланчанын өнөрү бар экен деп кубанбагыла. Ошол өнөрдү түшүнө билгиле. Сырдуу түйүнүн чече билгиле. Баардык касиет ушунда, балдар. Өнөрдүн дагы эчен түрү бар. Түрүнө жараша сүрү бар. Сүрүнө жараша мааниси бар. Кеп, ошол маанисин билүүдө. Өзүм жакшы көргөн өнөр, комуз, кыяк, чоор, сурнай. Олтурган турганы билинбеген, басса аягы жерге илинбеген, акылы терең, айтууга сөзү билен, көзүн кысып күйгүзгөн, көз карашы менен оюн билгизген, атагы айылды баскан, адамгерчилиги элден ашкан, туйгундай тунжураган, үкүнүн саңоорундай үлбүрөгөн, кулун сындуу кумарган көздү силер кандай жакшы көрөсүңөр? Мен дагы бул өнөрүмдү ошондой жакшы көрөм, балдар. Бирок бул өнөрлөргө элдин баардыгы бирдей түшүнүшпөйт. Кээ бир адамга сурнай тартып берсең, балдар камыштын чыйылдак жасап ойногондой көрөт. Чоор тартып берсең, өпкөң менен ышкыргандай көрөт. Кыяк тартып берсең, саратан коңузу ыңылдап учкандай угат. Комуз чертип берсең, жараңка жарып, чылапчын калтырткандай сезилет. Бирок мен силерди андай адамга теңебеймин. Комуз үнү чыкканда, төшөгүнөн туруп келген адамдар бирдемени билет. Ошондуктан силерге көкөй кести деген күүнү чертип берейин деп, Жума комузун күүлөй баштады. Асман жылдызы тиктеп, алайдын аскалуу тоолору баштарын көтөрүп, соккон жел тынып, күзгү ырандар солк этпей, койлор кулагын тосуп, уйлар көзүн сүзүп, төөлөр мойнун созуп, баардык нерсе көкөй кести иш таанысы менен угуучудай болот. Отургандардын катары калыңдап, короо кайтарган кыз келиндер имерле басып ийрилишип, Жуманын колунан көздөр өтүп барат. Ушулардын эмгегин талаага кетирбей, элдин өнөр позун көздөрүнө таамай көрсөтөйүн дегенсип, ай төбөдөн жаркырайт. Жума комузун күүлөп болуп, төшөгүнүн башынан чакчасын алып: "Көкөй кести деген сөз көбүңө түшүнүксүз чыгар, балдар. Кылымдар кыйырчактын кызыл түлкүсүндөй жойлоп өтүп, ар бир кылымдын асыл уулу, алтындай кыз келиндери көздөгөнүнө жете албай зарлап өттү. Жана зарлап өтүп дагы жатат. Кара мүртөс зор болду. Зор эместигин көзүнөн кандуу жаш сел болду. Андай муңдуулар миңден миң жерде болду. Мына ошол зарга чыдабаган, ошол зар көкөйүн кескен, мага окшогон бирөө арман кылып, көкөй кести деп комузга салып черткен имиш", деп насыбайдан ээрине салып, комузун колуна алып, комуздун солкулдаган муңдуу үнүн чыгара баштады. Кыбыр эткен кыймыл, быш эткен дабыш чыкпады. Олтургандар ээрип, комуз үнү менен кошо толкуп, түнкү сыдырымда короо четинде олтургандардын өздөрү дагы сезишпеди. Жума оң чыканагын тизесине коюп, колунун согончогун комуздун тепкегинин артына сүйөп, бармактарын жаза солкулдатып, сөөмөйү менен комуз кылын акырын баса уруп, серпе тартып, сол колунун манжалары менен кылды иреттеп басканда, солкулдаган мукамдуу үндөр түркүмдөлө баштады.
Олтургандардын арасындагы муңдуулар күүнү угуп олтуруп ыйлап, көздөрүнүн жашы жерге томолонуп түшүп турганын сезишпеди. Муңдуу комуз муңканып, муңдуу жаш менен угуучулардын ардактап күткөнсүп, армандуу дартын эл жүрөгүнө сүрткөнсүп, мукамдуу үнүн алда кайда жиберип жатты. Асман жылдызы мостоюп, ала тоонун аскалары томсоруп, сырдуу комуздун сырын чечип, кайгы зарына ортоктошкондой болуп турду. Угуучулардын ою комуз менен кошо толкуп, өз баштарынан өткөргөн каардуу турмуштарын эстерине салып, көздөрүнө элестетишти. Каныбек болсо эрксиз кулдарды, күңдөрдү, жабыгып зарлагандарды, эрк үчүн тоо таш кезген жолойду, эрк талашып жүрүп өлгөн алтын көкүл Раушанды, кылмышсыз Зыядаханды, 4 баласын жетелеген Күлкан менен Карыпты, белгисиз тарапка катышкан чор тамандарды эсине салып, энеси Ажардын кызылала болуп боздоп калганын, сансыздын таяктан өлгөнүн эрксиз эстеп көз алдына келтирди. Тартуу. Эл кыштоого небак конушкан. Жайкы жашыл, күзгү саргылт жоголуп, жер бети кардан мамык оронгон. Кылычын кармап кыш келди деп, ар ким алына жараша камылгасын көрүшкөн. Бирок Каныбек камылгасыз куур тоон, куур шым, куураган чокой менен калган. Каныбек кийсин деп чоң койчу кара трайкеден бешмант, шым, чапан жасатып, кызыл булгаардан өтүк тиктирсе да, кулду кулдай албайт. Кулга жаңы кийимдин кереги жок. Жаңы кийим кийсе, кул кутуруп төбөгө чыгат. Менин кулумдун кийимин бүтөгөндү коюп, өз кийимиңди тыңдап ал. Бул кийимди Каныбекке кийгизип, мени шылдың кылгың келет го, деп Салтанат кийгизбей койгон. Чоң койчу менен Сурмаш Салтанаттын сөзүнө карабай, Каныбекти кийиндирип коюшту эле, Салтанат баардыгын чечтирип алып, бир дубанага кармата берген. Салтанаттын бул кылыгына каршы эч ким сөз айта албаган. Эже, тимеле коюңузчу, Каныбек кийсин деп Эркайым да айтпаган. Сүйүмкан менен Сурмаш канчалык жамап жазгаса да, жаман тон, куур шым, куураган чокой Каныбекке убай бербей, кардын калыңдыгы, сууктун каттуулугу аны күздөгү өңүнөн алдаганча аздырды. Бирок Каныбектин бул абалына чоң койчу менен Сурмаш эч жардам кыла албады. Жардам кылууну ойлосо да, Салтанат тарабынан ырайым болбоду. А бир убакта жалынып карганган Эркайым эми Каныбекти карап да койгон жок. Кичалайдын кары каткалаң, кышы суук болгондуктан түндүк тарабындагы гүлчө, өзгөн, ошко түштүгү көк сууга, эркеш тамдарга каттоо иши небак тыйылган. Ашууларды борошо бекитип, капчыга ичтериндеги жолдорду көчкү баскан. Күн батып калган кезде кой айдаган Каныбектин дабышын угуп Бегайым отту чоң жакты. Сурмаш менен чоң койчуну конокторго кызмат кылышкыла деп Салтанат күндүз эле чакырып кеткен. Эми кыш болуп калды. Анчалык көп жумуштагы жок. 3 үйгө отун алганды чоң койчу койбойт. Казан аякты Сурмаш кармайт. Отту Каныбек жагат деп, ат баккан малайларынан баштап, малайларын Айдарбек датка көзүндө эле кетирип жиберген. Ошондон бери чоң койчу менен Сурмаш үйгө жатаарда гана бир келишет. Бүгүн күн аябай суук болду. Деги буту колуң аманбы деп Каныбек кирип келгенде, Бегайым Каныбектин белин чечип, жаман тебетейинин карын кагын кайра кийгизди. Каныбектин оозу карышып калгандыктан көпкө чейин сүйлөй албай, колун оттун жалынына кармады. Колу бир аз жылыгандан кийин бутум муздап калды көрүнөт деп, жаман чокойунун боосун чечүүгө аракет кылды эле, тоңуп калган чокойдун боосу чечилбеди. Токто, отко жакын карма, мен чечейин деп, Бегайым чокойдун боосуна асыла баштады да, ушинетип жүрсөң сууктан майып болбойсуңбу? Майып болбоо үчүн эмне кылайын деп Каныбек Бегайымга карады. Бегайым Каныбектин суроосуна жооп бербей, колундагы көсөө менен Каныбектин алдына чоктон жайды. Отко жылышып курсагы тойгондон кийин көңүлү толкуп, күндө бош убакта иштеген кесибин ойлоп, Каныбек керегенин башын карады. Кылдары эскирип, капкагы жарылып калган чоң койчунун жаман комузун көрдү. Көпкө чейин карап турду да, улутунуп кайра бурулуп ойго кетти. Каныбектин комуз черткиси келгенин Бегайым билди, бирок эмне үчүн улутунуп терең ойго кеткенин чече албады. Комуз черткин келеби? Жок. Ээги түшкөн кемпирдей эски комуздун эмнесин чертким келсин? Черткен менен күү дагы келбейт, деп Каныбек отту тиктеп, олтурган калуунча жооп берди. Рас.
Атам өзі дағы қарып қалған адам. Қарған адамға егі түшкөн кемпірде ескі қомыз болса деле жарай берет емес пе? Кемпірге чал, келінге күйеу, қызға бозой. Сіз жазғы ыраңдай жарқылдаған, сұлу үн шығарып шаңқылдаған жаңы қомыз чертіңіз келсе керек, деп Бегайым күліп қойды. Қомыздың жамандығына атасын аралаштыра қойғандықтан Қаныбек уялып кетті. Анын уялғанын Бегайым сезе қойып, мен сіздің тілегіңізді орындатайын деп тұра қалып, жүктің арасынан жаңы қомыз алып Қаныбекке сұнды. Бұтақсыз қызыл арчадан чаап, майға қайнатып, сары қарағай менен қапқақтаған. Маңдайында кичине күміш, күміштің бетінде жазусы бар, бирок ал жазуыны Қаныбек ажыратып оқыған жоқ. Тек қомыздың жақсы жасалғандығына қуанды. Бұл кімдің қомыз екен? Деді Қаныбек Бегайымға жалдырай қарап. Ойлап табыңыз, деп Бегайым қашын серпіп қойды. Қаныбек қомызды көйлебестен тұрып, қомыз қылының жаңылығын байқап, қапқағын қағып көріп, ең жақсы қомыз екен деді. Жақсы екендігіне көзіңіз жетті бе? Жетті. Емесе ушул қомыз менден сізге тарту. Тарту? Ооба. Тилектештиктин тартуусу, деп Бегайым жылмая төмөн қарап, уялыңқырай, Қаныбектен сыр жашырғандай отту ичкеріштіре баштады. Тарту деп беріп тұрған Бегайымға Қаныбек көпкө чейин ишенбеді, бирок анын жылмайышы, мейірімдүү көз қарашы Қаныбекті ишендирди. Қаныбек қуанғанынан эмне деп айтуунун ыгын таппады. Бир минутада қомызды ары бері қарап тұрды да, чекетерин алақаны менен арчып, тартууңа рахмат Бегайым. Бұл тартууңду көздің карагиндей сактап, көкүрөккө бектүйөмүн. Бирок бирөөнүн өрдөгүн жесең казбайла, малын жесең бере турган кыз шайла деген эмес пе? Бул сыяктуу кымбаттуу тартууңузга эмне берип ыраазы кыларымды билбей калдым. Өзүмдү ал дейин десем, өз башыма өзүм ээ эмесмин. Мал мүлкүмдеги жок, колумда бары таятаң. Жумадан үйрөнгөн азыраак күү, бирок таятаңдын күүлөрүн ал дебейин. Өзүңдүн жаңы ойлоп чыгарган бир күүм бар. Ал күүнү сиз уга элексиз. Ошол күүмдү мен дагы сизге тартуу кылайын, бирок досуңдун бергенин тишин ачпа деген, деп Қаныбек көзүн жайната күлүп комуз чертти. Мурун жаңы, жакшы комуздун үнүн укпагандыктанбы, же Қаныбектин комузчулук кубатынын эбегейсиз өркүндөп бара жатканынанбы, же тартууга ала турган күүгө ошончолук берилип кеткендиктенби, болбосо сүйүүнүн торуна жаңы түшө баштагандыктанбы, уламдан улам көңүлү көтөрүлүп, көзү жайнап, бактылуу тилек көзүнө элестегендей, Бегайым күлүмсүрөй баштады. Қаныбек дагы толкундап, жумшак желтиіп назик гүлдөй ичке кайруулар келгенде, көзүн сүзө билер билбес кылып башын ийкеп, кээде күлүмсүрөп, акырын гана башын чулгап, кээде дасыккан жоргодой эки колун шакылдатып, анда-санда жоргого камчы ургандай, оң колун көтөрө таштап, капкакты чертип, Бегайымга кызыл ат болсо мингеним, кыл торко болсо кийгеним, кыйрыбыз өсүп өркүндөп, кызыгын көрсөк дүйнөнүн, деп аягын сызылта созуп барып токтотту. Сиздин тартууңузга да рахмат, деп Бегайым дагы бир топ сөз айтууга камынган сыяктанды, бирок Қаныбектен уялып, айта албай, күлүмсүрөп бурула берди.